Жашоо бул кыйынчылыктардын борбору. Ал кыйынчылыктарды жеңүүчү бол деп бир акылман айткан экен. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Умтулуу көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен. Бул жашоодо ар кандай кыйынчылыктар болот. Эки бутуңдан айрылсаң, эки колуң менен жашай бер. Эки колуңдан айрылсаң, бутуң менен жашай бер деген ушундай улуу сөздү туу тутуп жашап келген бүгүнкү биздин коногубуз Эрнис мырза. Күтүлбөгөн авто кырсыктын айынан эки бутунан айрылат. А бирок ушул күндө өзүнүн жашоосун улап келүүдө. Биздин бүгүнкү коногубуз Эрнис Турганбаев 1986 жылы 8 августта Мырзарык айылында жарык дүйнөгө келет. Кырсык Кашкабаттын ортосунда дегендей, күтүлбөгөн авто кырсыкка учурап, жалындап турган жаш курагында эки бутунан айрылып, жарым жан болуп калат. Ошентип тагдырдын мындай сыноосуна мүңкүрөп калбай, өзүнүн жашоосу үчүн эч кимден жардам сурабай көптөгөн адамдарды таң калтырып жашап келет. Оруба, болоюн аса колуңа, караңгы жердин чалынбаң, болоюн чырак жолуңа. Kaç yazdı bala adaga, katındı aldım sadaga. Siz tatlıydın balamdı, aylımdan aytık salamdı, zar boldum ata batanga. Siz tatlıydın balamdı, aylımdan aytık salamdı, zar boldum ata batanga. Oruba ata oruba, boloyun asa kolunga, karangı жерден çalınbak, boloyun çırak жолуңа. Бул дүйнөдө адамдар байлыкты, акча, же алтын, күмүштү эле белгилеп алышканда негизи айтылат экен, жашоодо биринчи алтын байлыгың болот энең, күмүш байлыгың бир тондарың, анан калган байлыктар ал өз ордуна депчи. Мен ушу азыр алтындан да кымбат байлыгым ушул атам. Калган күчүмдү bundan кийин дагы канча күч берет Кудайыбыз, ошонун баарысын ушул атабызга сарптап, ушул атамды карап, мойнума көтөрүп алсам да ошо эки колума көтөрүп алганга ушундай Кудайдан тилеп, болгон күчтү ушуну күч бер деп ушу карап келем эми. Атадан 11 тууган болсоң да, ар жалгыздык башыңда демекчи, кайгы кабаты менен келет болуп, караан тутуп келген атасы да оорукчан болуп жатып калат. Ушундай күндөрдү башынан кечирип, атасын эч кимге кор кылбайм, анткени мээрим төгүп чоңойткон атамы алымдын жетишинче өзүм карайм дейт. Үй жай күттүк деп ата энесин таштап койгондорду негизи көп эле көрүп атабыз. Бирок мен ушул акыбалда отурсам дагы эч жерге алып барып таштагым келбейт. Атың барда эл таны, атаң барда жер таны деп ушул элесте жакшы сөздөр бар. Ушул мен жашоого ушунчалык жашап жүргөнүмө дагы бир күч кубат, бир таянар таягым ушул атамда. Ушул атам бар экенин эстеп, мен ушул жашоодо ушундай отурсаң деле алсыз болгум келбейт да. Ата үчүн ар бир бала күчтүү болуш керек менимче, менин оюмча. Мен деле ушул атамды бар экенине Кудайга миң шүгүрлөрдү кылып, ушул атам үчүн бул жалган жашоонун бир сыноолорунан жеңилбей
ушул аракет кыла берем болгон үчүн аркага эч кайтпайм. Себеби бир таянар тоң, ишенер бир ата деген ыйык нерсем үйдө бар ар дайым. Ушундай отуруп калса дагы, азыр дагы мага жол көрсөтүп турган ушул атам да. Мисалы, жолго чыксаң, жол бир жерге алып барат, бирок ошол жол менен кандай барып келишти ушул атам мага үйрөтөт да. Ошентип ата бала таңзарда күндүн нуруна бирге олтуруп көңүлүн оорутпаганга аракет кылып, жанында туруп эркелешип сүйлөшүп калышат экен. Эч качан ушу оорубаса экен деп тилейм. Эми барысын бул Алласына үйрөткөн, оорусун дагы, ден соолугун дагы. Ошолоруну көтөрүп, аз эле күн көтөрүп сабыр кылып койсоң, анын барысы баягындай жеңишке алып келет деген ойдомун да. Ушундай болуп калдык деп эле эми аркага адам заты өзүн таштап неме кылсаң, бул Кудайдын да сыноосунан ушундай жеңилип каласың. Ошон үчүн канча басып жүр, канча отуруп кал, эч нерсе жарабай, бирок ата энеге мээрим бербесең, ал сен бул балалык милдетиң эмес. Көйлө көрүп атамын, ата энелерди кандай гана кылып кордошкон, ошолор бир асмандан түшүп калгандай болуп, карабай таштап кеткен балдарды деле көп эле көрөм. Бутум жок деп мен мисалы үчүн бул атамды карабай койгонго укугум дагы жок да. Ага менин ыйманым, выжданым да жол бербейт негизичи. Ушу керек болсо атам үчүн мен жерде сойлоп жүрүп жашаймын. Ушул атамды сойлоп жүрүп карап, сойлоп жүрүп багайын деген бир дагы алдыда ниеттерим бар. Ушул дагы тилектерим ушул неберелерим көрсө экен деген жакшы ниеттер бар. Ошого эми болгон эле Кудайдан ошо алаканын жайып сурайбыз. Пешинеме аман эсен болсун. Денеси оорусун эми, бирок баягы тилейм атам мен үчүн эч качан капа болуп, жүрөгү оорубасын. Колумдан келишинче ушул карап бир бул атамдын ыйыктыгыны бир ала тоого деле теңесем болот да. Ала тоо кандай бийик болсо, атам мен үчүн бул жашоодо ошондой бийик адам. Ыс көл кандай тунук болсо, атам мен үчүн ошондой тунук адам. Өзүнүн баласындай көрүп калган жеңеси Эрнисттин жашоого болгон зиректиги, анын аракетчилдиги жөнүндө мындай деп айтып берип, келечекте ыймандуу кызга жолугушуна ийгилик каалап өттү. Келин болуп келгенде бул бала 3 жашар бала эле. Бул баланы кайным катары деле көрбөйм. Бул баламдай чоңойтушуп, мектепте окуду бул бала. Мектепте болсо мектепте аябай жакшы дилгир бала болуп чоңойгон. Анан институтка тапшырып, институтта анан 2 курсунда ушинтип турмуштун да бир оор сыноогуна учурап, мынантип кырсык болуп, ушундай болуп калды. Бул бала аябай кичинесиндеги ушунчалык шустрыйлыгы, азыр дагы ошончолук энергия дагы 2 эсе бар да бул баладачы. Бул баланын ойлойм, турмушунда да Кудай бир чоң бир бакыт берип койсо экен ушу балага депчи. Мына көрүп жатасыздар өзүңөр, атанын эненин 10 баласы болсо да ар биринин өзүнүн тиричилиги бар экен. Бул бала эми атамдын колунда болуп, чогуу бак атамды жанында туруп, ушунчалык жакшы карайт да атамдычы. 1 мүнөт бир жака кетсе дагы изденип атам ушу баланы. Анан эми эмне десе экен, мынантип бул бала мына өкмөтүбүздөн дагы эч мындай бир жардам жок бул балага. Ошого деле карабастан, кээ бирөөлөр барып чоң инстанцияларга чейин барат. Бул бала ондой эмес да. Эми азыр өзүнүн күчү менен, өзүнүн эмгеги менен мынантип акча таап, бир үй бүлөнү багып отурат.
Анан өзү мындай Кудай кырсыктан мындай болсо дагы бир чоң талант берип коюптур бул балага. Ырдайт, тамада болуп көп жерлерге барат, талыкпастан иштейт да бул бала, эмгектенет. Ысык көлгө чейин барып келди, лауреат болуп, ошо гран-прини утуп келди, газеталарга чыгып жүрдү. Эми мен бул балага каалоорум чоң ийгилик турмушунда эң биринчи ошо бакыт. Жакшы жарк эткен бир жарык, бир жарк эткен бир бакыт кирсин ушул балага дагы ички дүйнөсүнө. Эми ар бир адам эрте менен жөнөгөн ишиң келгенде тосуп алар жубайың болсун деген жакшы сөз бар эмеспи? Атасын кайра алып кирип, аны ордуна жаткырып, ишине жөнөп кетет. Ал эми атасы батасын берип кала берет. Ата, жакшы отуруп туруңуз эми? Ишке барып келейин. Бата кылыңыз. Жакшы отуруңуз ата. Кең. Отурыңызчы. О, бейле ата, жакшы отуруп туруңуз, Бир күндүк жашообуз ушинтип башталат. Ушул эрте менен туруп, ушу таянар матамды аркы беркисин кылып, өзүңүздөр көргөндөй жайлаштырып, анан ушундай отурсак дагы үйдө жата бербейли деп, баягы изденсең берем дегендей кичине аз да болсо тирикчилигибиз бар. Ошол жака барабыз. Бирөөдөн үмүт кылып бир нерсе таап жесең, ал мана берекеси жок дейт да. Анан ушу кичине аракет кылып, өзүң тапкан ырыскың аз да болсо ушул ширин болот дегендей. Элдерге окшоп бир чоң жерде иштебесек дагы өзүбүздүн ушундай акыбалыбызга ылайык колдон келген жумуштарыбыз бар. Ошол жака жумушка ушинтип женебиз ушул жерден. Ошентип үйүнөн анча алыс эмес жерде атайын эс алуучу суу толтурулган чайканага келип, ал жердеги адамдарга жакшы маанай тартуулап, музыка коюп берип, капчыгына пайда алып келип турат экен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин бүгүнкү коногубуз Эрнис мырзанын бир күндүк жашоосуна ортак болуп отурасыздар. Албетте ар бир адам жакшы жашоого максат коюп, ал максатка жетүү үчүн умтулат. Бүгүнкү күндө ушул Ак Сарайда атайын музыкалык аппарат коюп, көптөрдүн жакшы көңүлүн алып, жакшы маанайда ырларды коюп берип, кызмат кылып келет экен. Нары музыкант, нары тамада, ар кандай көптөгөн өнөрдүн ээси Эрнис мырзанын дагы бир талантына күбө болуп турасыздар. Келиңиздер, ушул бассейндин жалпы эс алып жаткан эс алуучуларыбыздын урматына жагымдуу өрдөстө жалпы музыканттардын атынан гүлдесте катары жалпы эс алып жаткан конокторубуздун урматына гүлдесте катары белек болсун. Калыңыздар, келиңиздер анысы орто сиздерге. Мына ушундай күндөрдүн биринде өмүрлүк жары менен бир азга таарынышып, азыркы күндө жалгыздык жашоону да көрүп келет. Ал эми өзүнүн жан дүйнөсүнүн жаралган бул ырды ошол жубайына арнап жазып, ырдап берди. Кырсык Кашкабаттын ортосунда деп бекер айтылбайт экен. Бул кырсыкка түшүп калганыма 7 жылдын 100 болуп атат быйыл. 2007-жылы август айында ошол машинаны заправкага кылып атып
бензинден от чыгып ошол себеп болду. Бул кырсыкка ошол кырсыктын артынан ошол эки буттарды алышкан. Эки бутту кести. 1 жылдан кийин ошо ар бир эркектин милдети болгон бир үйлөнүү, жайлануу дегендей болуп пешинеге жазылган жакшынакай эле бир кыз менен турмуш курдук. 6 жыл жашадык. Өкүнбөймүн, бирок азыр экөөбүз бир кандайдыр себептер болуп эки жакта жүрүп калдык. Негизги себеп ошо 6 жылдын ичинде ошо балалуу болбодук. Эми бул деле болсо бир Кудайдын бир сыноосудур балким. Бирок дагы деле эми келечекке үмүт кыла беремин. Ал эч нерсе деле эмес, эми багы. Андан кийин ушул жерде ишканабыз. Эч нерсеге өкүнбөйм деле. Башка элдерге окшоп бир кандайдыр башыма кайгы түшкөндө бир көчөгө чыгып ыйлап сыктап эч качан кызалап болгон эмесмин. Ошо көбүрөөк ырдаймын ар дайым. Ушул музыка менен кичине алаксып, келин экөөбүздүн ажырашуубузга анча мынча адамдар деле себеп болду деп айтамын, анча элече. Тагдыр насип, бирок дагы эми жолубуз бир болуп калса дагы бир жолугуп каларбыз деген ойдобуз. Бул жашоодо кечиримсиздин дагы эки нерсе ушундай коштоп жүрөт экен. Ошол бир ыр жаралган экен, бир жакын досумдун атынан кечирбейм сени деген. Ошону мен ошону гитарага салып ырдадым эле, ошону аткарып берейин. Олтурам азыр ойго чөмүлүп, өзүңдүн элесиң ай көзгө көрүнүп, өмүрдө бир болбой өнөктөш жаным, өзүң кеттиң го менден бөлүнүп. Кечирим сурап келдиң бемин, көңүлдү кандай жебитем дегим, бир кезде кетип ай башканы ээрчип, бактыңды таба албай кайра келдиң мен. Мен шакырты катарында айтып кетейин. Тойлордо дайым чогуу болобуз, тойлордо адамдар адамдын көңүлдөгүдөй өткүзүп берет. Жакшы алып барып, жакшы сүйлөп, кызыктуу оюндар уюштуруп беребиз. Акам бизге ошо жакшы насааттарын айтат, ырда болгон кемчиликтерибизди айтат ырдаганыбызда. Мындай ырдагыла, андай насааттарын айтат, жакшы насааттарын. Жакшы жүргүлө дейт. Бир эмеге эме кылдыңбы, таштабагын дейт, арка улантып кеткин дальше дейт. Жакшы насааттарын ошондой айтат. Кенжеби Токтомушов эжебиздин бир жакшы сөзү бар. Ис сүйгөн жүрөк дарт жалбайт, ыр сүйгөн жүрөк картайбайт дегендей. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер 20 мүнөт бою биздин бүгүнкү коногубуз Эрнис мырзанын бир күндүк жашоосуна орток болдуңуздар. Кийинки биздин эфирден көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.